Пайгамбар кабырын куткарган өкүмдар Нуретдин Зенги. 12 кылымдын орто ченинде Рим папасы ислам ааламынын руханий күчүн жоюп, крестүүлөр жортуулун болуп көрбөгөндөй ийгиликке жеткизүү үчүн шайтандын түшүнө да кирбеген бир план түздү. Кызыл тилдүүлүк жөндөмүнө ээ болгон папа пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын сөөгүн казып алып, Римге алып келүү үчүн 20 кишини милдеттендирди. Ар бирине 5тен хан сарайларды убадалады. Бул кишилер 2 топко ажырап, Мадинага жайгашышты. Алардын жарымы жер астынан түнел казуу ишин мойнуна алса, жарымы аларды коргогон тыңчылык милдетин аркалады. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын кабырына карап түнел казуу ишин бир нече убакыт бою эч кимге сездирбестен жүргүзүштү. Казуу иштери аяктап калганда, Аллах элчиси Нуретдин Зенгинин түшүнө кирип: "Эй Нуретдин, булар менин кабырымды казып, сөөгүмдү Капырстанга алып кеткени жатышат. Мени куткар", деп айтат да, жанагы уурулардын жүздөрүн көрсөтөт. Көргөн түшүнүн таасири менен ойгонгон Нуретдин таң атканча даярдыктарын көрүп, таңкы намаздан кийин Мадинага карай жол тартат. Мадина шаарына келгенде шаардагы бардык элди топтоп, атайын белек тараткан өкүмдар эл арасынан түшүндө пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам көрсөткөн адамдарды көрө албады. Дагы башка келбей калгандар барбы деп сураганда, Баби Шифа тарабында өздөрүн ибадатка арнаган адамдар калгандыгын айтышты. Жергиликтүү элдин айткан жерине барып, тыңчыларды колго алды. Ал жакта казылган туннелди таап изилдешкенде, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын кабырына аябай аз калганын аныкташат. Андан кийин Худжрай Саадеттин айланасын каздырып, ээрген коргошун төктүрдү. Коргошундан түзүлгөн бул бекем чеп кылымдар бою пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын кабырын кара мүртөз инсандардын кара өзгөй пландарынан коргоду. Эмесе ошол жылдарда жерлерде нечендеген үммөттүн баатырлары болгон султандар, халифалар бар эле. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ошончо адамдын ичинен Нуретдиндин түшүнө киргидей ал кандай адам эле? Анын башкалардан өзгөчөлүгү эмне эле? Кызык болсо жооп ушул материалда. 12 кылымда жашап өткөн Нуретдин Зенги ислам тарыхында маанилүү бир орду бар, чанда кезиккен адамдардан болчу. Белгилүү тарыхчы Ибнул Асыр өкүмдарлар арасында фазилет жана адилеттүүлүк жаатында 4 улуу халифалардан, сахабалардан кийинки эле орунда Нуретдин Зенги турат деп айткан. Крестүүлөр менен күрөшүүдө алдыга чыккан Нуретдин Зенги согушчулдугу, адилеттүү башкаруучулугу, ислам шарияты менен бир бүтүндөй жашаган өрнөктүү мамлекеттик адамдардан эле. Түндөрүн зикир менен өткөргөн Нуретдин хадис, фикх илимдеринде алдыңкы катарда болчу. Ал Расулуллах саллаллаху алейхи вассаламга болгон сүйүүсүндө да эң алдыңкылардан болгон. Нуретдин Зенгинин атасы Имамиддин Зенги улуу Селчук дөөлөтүндөгү мусулдун болушу болчу. Ал жаштайынан тарта крестүүлөр ортосунда бир канча жолу жеңген аскердик лидер болгон. Анын негизги максаты аймактагы мусулмандарды бир туунун астына бириктирүү эле. Ушул биримдикти түзгөндө гана крестүүлөрдү кууп чыгара алышмак. Бул саясат андан кийин бийликке келчү уулу Нуретдин Махмуд жана Аюбилер өлкөсүнүн алгачкы султаны Салахиддин Аюби тарабынан да жактырылмак. Салахиддин Аюбидин атасы Нажмеддин Селчук амири Имамиддиндин кызматкери болгон. Айтылуу Кудустун багындыруучусу Салахиддин Нуретдин Зенгинин колунда жетилип, андан кол башчылыкты жана саясатты үйрөнгөн. Салахиддин Аюбиге Кудус багытын көрсөткөн киши да дал ушул Нуретдин Зенги болгон. Салахиддиндин бул максатка ушунчалык катуу жабышкандыктан Кудустун кыялы менен уктап, Кудустун түштөрү менен ойгонушу болгон. Бул улуу кыялдар Салахиддинге Нуретдинге Имамиддинден өткөн эле. Тилекке каршы Имамиддин Зенги өз максатына жете турганчалык узун жашабады. Бирок Имамиддиндин 1144-жылы Урфаны крестүүлөрдүн колунан алуусу бул максатка карай кеткен жолдун башаты болуп берген. Урфа аймагы крестүүлөр тарабынан түзүлгөн алгачкы аймак болчу. Алгачкы кулаган аймакта ошол болду. Бул окуя Европага чоң бир дүрбөлөңдү ойготкон эле. Мусулмандар армиясын токтотуу максатында 1146-жылы Имамиддин Зенгини христиандар бир тыңчы аркылуу өлтүрүшүп шейит кетирген. Алар бул кылган иши менен бир жагынан мусулмандардын лидерин өлтүрүшсө, бир жагынан Имамиддиндин артында калган уулдарынын ортосунда такталашуу оюнун уюштуруп, өлкөдө башаламандык чыгарууга аракет кылышкан. Бирок бактыга жараша Имамиддиндин уулдары ошол саясий курч кырдаалда жер үчүн талашка түшпөй турганчалык акылдуулук кылышты.
Өлкөнү башкаруу иши эски түрк элдеринин салты боюнча эки уулар ортосунда бөлүндү. Мусул жана анын айланасы Сайфеддин Зенгиге тийсе, Халеп жана анын айланасы Нуреддинге бөлүндү. Андан кийинки жылдарда крестүүлөр менен кандуу күрөштү Имамиддин экинчи уулу Нуреддин алып кетти. Нуреддиндин өкүмдарлыгынын алгачкы сыноосу катары христиандардын Урфага кайрадан кол салуусу болду. Тарыхта ушундай бир окуялар бар. Сырттан караганда бале сыяктуу көрүнсө да, акыйкатында адамдардын кайдыгерликтен ойгонуп, өзүнө келүүсү үчүн маанилүү мүмкүнчүлүк жаратып берет. Крестүүлөрдүн Урфага кол салуусу Нуреддин үчүн дал ушундай окуя болду. Нуреддин крестүүлөргө каршы жихадын Антакиядан баштады. 1147-жылы Аси дарыясынын боюндагы бүт жерлерди багындырган болчу. Ошону менен эле бирге Кудус падышалыгы менен мамилеси бузулган Шамдын мэри Унур бейдин кызына жана Селчук султаны биринчи Месуттун кызына үйлөнүп, саясий беделин дагы да күчөткөн. Ал орто кылымдардагы ислам дүйнөсүндөгү эң көрүнүктүү адамдардын бири болгон. Атасынан мурас катары алган крестүүлөр жортуулуна каршы күрөшүүдө аларга карата ислам майданын бириктирип, экинчи крестүүлөр жортуулун басаңдаткан. Зеңгилердин мындай жигердүү аракеттеринин айынан крестүүлөр дагы да нары кете алышпай, деңиз жээгине кыпчылып калган. Нуреддин Зенги салтанат учурунда 50ден ашуун шаарды крестүүлөрдөн кайра алган. Түштүк чыгыш Анадолу жана Сирияны бир туунун астына топтоп, султандыгын жарыялаган. Нуреддин Зенгинин ислам ааламындагы кадыр баркы Селчук султанын көлөкөдө калтыра турганчалык арткан. Нуреддин Зенги алысты көрө билген бир жол башчы болгон. Кадамдарын ар дайым келечекти ойлоп таштачу. Анын 3 кыялы болгон. Биринчиси ислам ааламын бириктирип, ислам биримдигин түзүү. Экинчиси Кудусту крестүүлөрдөн кайра алуу. Үчүнчүсү Константинополду багындыруу. Мусулмандарга каршы күрөшүү үчүн 3-чү папа Эйджунис 1145-жылы жаңы крестүүлөр армиясын түзүү максатында батыш христиандарына чакырык таштады. Чакырыкка алгачкылардан болуп жооп берген Франциянын падышасы 7-чи Льюис болду. Льюис христианчылыкты бекем карманган киши болгон. Жаңыдан түзүлгөн крестүүлөр жортуулу аны аябай толкунтантты. Бирок Франциянын ак сөөктөрү менен эли бул жүрүшкө Льюисчелик анчейин көңүлдөнүшкөн эмес. Ыйык жерге багытталган узак мөөнөттүү жүрүш аябай эле аз кишини өзүнө тарта алган. Мына ошондуктан падыша эл арасындагы улуу урматка ээ болгон фигураны ортого салды. Бул адам тамплиерлердин түзүлүүсүндө да маанилүү роль ойногон Клавие монастырынын башчысы, папасы 2-чи Бернард эле. 2-чи Бернард крестүүлөр жортуулунун түзүлүүсүндө ачкыч фигура болгон. Анын кызыл тилдүүлүгү болбогондо, балким бул жортуул уюштурулчу эмес. Падыша Льюистин колдоосу менен шаарма-шаар айылма-айыл кыдырып жүрүп, крестүүлөр жүрүшүнө адамдарды пропаганда кылган. Бернарддын үгүт иштери канчалык ийгиликтүү болгондугун анын папага жазган каты көрсөтүп турат. Оозумду ачып сүйлөй баштаарым менен крестүүлөрдүн саны дароо көтөрүлдү. Шаарчалар жана кыштактар дээрлик боппош. Ар 7 аялга болгону бир эркек туура келгидей эле эркек калды, деп жазат. Бернард согушка чакыруу иштерин Франциядан кийин Германияда улантты. Германияда ошол учурда ачкачылык өкүм сүрүп турган. Эл арасында бул жүрүш бүткүл жутчулукту жоёт деген сөздөр жүрө баштады. Аягында Германиянын императору 3-чү Корнард бул чакырыкка жооп берүүгө аргасыз калды. Ушундайча 2-чи крестүүлөр жортуулу 1-чи крестүүлөр жортуулунан айырмаланып, Европанын 2 чоң өкүмдарынын башкаруусунда баштала турган болду. 1147-жылдын май айында Германиянын императору 3-чү Корнарддын башчылыгында 20 миңдик армиянын жолго чыгуусу менен 2-чи крестүүлөр жортуулу расмий түрдө башталды. Кийинчерээк Конрадга Богемия, азыркы Чехия жана Польша падышачылыктарда кошулду. Крестүүлөр Нуреддин Зенгиден корккондон улам эч кайсы ахли сүннөт ислам өлкөсүнө кол салууга жетине алышкан эмес. Мына ошондуктан крестүүлөр Мисирдеги, тагыраак айтканда, Египеттеги Шиит Фатими өлкөсүнө кол салды. Ал учурда Фатими өлкөсү акыркы жылдарын жашап жаткан. Өлкө ички башаламандыктардын жана тирешүүлөрдүн чордонуна айланган болчу. Фатимилердин Нуреддин Зенгиден жардам суроодон башка чаралары болгон эмес. Алар же жардам сурашмак, же жок болушмак. Ошондуктан Фатими өкүмдары Адут Лидинилла крестүүлөрдүн эң корккон душманы Нуреддин Зенгиден жардам сурады. 12 жаштагы Адут Лидинилла Зенги өкүмдарына катка кошуп, аялдардын чачтарын жөнөтөт. Бул жоругу менен жаш өкүмдар аял бала чакабызды крестүүлөрдөн куткар деп Нуреддинге жалбарып жаткан эле. Нуреддин Зенги Фатимилерге жардамга Асадуддин Ширкухту билдеттендирди.
Анын кол астына аскерлерди жана кол башчыларды кошуп берди. Алардын ичинде Салахиддин Аюби да болгон. Аларга кошумчалай 6000 түркмөн аскерлерин да берген. Бул чоң ордо Мысырды крестүүлөрдөн куткаруу үчүн жөнөйт. Ширкух жана анын армиясы крестүүлөр менен Мысырда согушуп жатты. Нуретдин Зенги болсо жакынкы чыгыштагы крестүүлөр менен күрөшүү максатында бүткүл мусулман өлкөлөрүнө ыйык жихадка чакырган каттарды жөнөттү. Чар тараптан крестүүлөрдү өз мекендеринен кууп чыгуу максатында жардамга күчтөр келип жатты. Кыска убакыт аралыгында 10 000ден ашуун бир ордо топтолду. Нуретдин Зенги бул армия менен Харим чебине карай жүрүш жасады. Крестүүлөр бул кабарды угааруу менен Траблус жана Антакия аймагынан жардамчы күчтөрдү чакырды. Византиядан да жардам алды. Булардын баары Харимде топтолушуп, эки тараптын аскерлери бетме-бет согушуу абалына келишти. Мусулмандар 10 000, ал эми крестүүлөрдүн саны 30 000дин тегерегинде болгон. Христиандар мусулмандардан дээрлик 3 эсе көп болгон. Нуретдин Зенги тездик менен крестүүлөрдүн борбордук бөлүгүнө кол салган кезде, крестүүлөр биригише коргонууга өтүштү. Бирок крестүүлөрдү жарып өтүү мүмкүн болгон жок. Мына ошондуктан Нуретдин Зенги артка кайтууга буйрук берди. Бул абал крестүүлөр үчүн ишенүүгө кыйын болгон күтүлбөгөн бир жагдай эле. Канча жылдан бери жеңилбеген атактуу кол башчы Зенги мына азыр качып бараткан. Андыктан крестүүлөрдүн аскерлери ашыкча демге келип, Зеңгилердин артынан сая кубалай түшүштү. Жеңдик деген ойдо, жеңиштин даамына мас болуша, тартипсиз бир көрүнүштө алга чуркап баратышкан. Крестүүлөрдүн алсыз тарабын дароо байкаган Зенги күтүлбөгөн жерден чабуул буйругун берди. Зеңгилер эретсиз жайылган армиянын ичинен кол сала киришти. Крестүүлөр коркууга кабылып качууга аракеттенип жатышканда, Зеңгилер качуу аянтын чектөө менен аларды бир жерге качууга мажбурлашты. Болгондо да ылай баткактын так ортосуна. Натыйжада крестүүлөр күтпөгөн жерден жеңилүүгө мажбур болушту. Бул да болсо Зангинин стратегиялык усталыгын далилдеп турат. Харим жүрүшү мусулмандардын жеңиши менен аяктап, Антакия конту, Баямонт, Траблус конту, Комес, Византиянын мэри Дюк жана 3-чү Жоселин баш болгон миңдеген аскерлер туткунга алынышты. 20 000ден ашуун крестүүлөрдүн аскерлери жок кылынды. Бул учурда Ширкух жана Салахиддиндин ордосу да Мысырда крестүүлөрдү жеңилүүгө учуратышты. Мындан кийин Ширкух алкоо мактоолор менен сарайга кирип, Фатими өлкөсүнүн вазири болуп дайындалды. Мысыр вазири Асадуддин Ширкух вазир болуп шайлангандан 2 ай өтүп, көз жумгандан кийин ордуна жээни Салахиддин вазир болуп аталды. Крестүүлөрдү кыска убакта Мысырдан кууп чыккан Салахиддин Аюби эл арасында баатыр аталып калган болчу. Өлкөдөгү батыни акыйдасындагы мамлекет башкаруучуларын кызматтан алып, ордуна ахли сүннат ишениминдеги адамдарды орнотуп, Фатими өлкөсүн ичтен оңдоп жаткан Салахиддин. Батыни акыйдасы кандай дейсиздерби? Анда бул тасмадан кийин биздин каналдагы 2 бөлүктөн турган Хасан Саббах аттуу тарыхый даректүү тасмабызды көрүүнү сунуштайбыз. А биз темабызды уланталы. Эң аягында Салахиддин Аюби Фатими өлкөсүн кулатып, башкаруу чылбырын толугу менен өз колуна алган болчу. Фатими өлкөсү кулап, тарых барактарынан бүтүндөй өчтү. Бул жагынан Нуретдин Зенги да өз армиясы менен Мунайтира чебин колго киргизди. Крестүүлөр бир тараптан Нуретдин Зенги менен, бир тараптан Салахиддиндин армиясы менен алпуруша алапайын таппай калган эле. Нуретдин Зенги Баньяс шаарында крестүүлөрдөн кайтарып алды. Дал ушул согушта иниси Насреддиндин көзүнө ок сайылып, бир көзүнөн ажыраган болчу. Нуретдин бир тууганына: "Эгер бул согуштагы жараңа карата Аллахтын акыреттеги сыйлыгын көрө алганыңда, экинчи көзүңдүн да кетүүсүн кааламаксың" деп дем берди. Зенги өлкөсүнүн өлкөсүндө жаңы Аюби өлкөсүн түзгөн Салахиддинге Нуретдин Зенги Аббаси халифасы үчүн хутба окутуусун буйруйт. Салахиддин Аюби Аббаси халифасына моюн сунаарын билдирип, Зангинин айтканын кылат. Фатимилерге таандык болгон жерлер Салахиддиндин колуна өткөн болчу. Эл дагы Салахиддинден абдан ыраазы эле. Анткени ал крестүүлөрдү кууп чыккан баатырлардан эле. Мындан улам элдин колдоосуна алынды Салахиддин. 300 жылдан ашык убакыт бою батынилик жайылып, исламиятка аябагандай чоң зыяндарын тийгизген. Бул зыяндарды оңдоп, батынилик ишенимин жоюу үчүн Салахиддин тездик менен иш аракеттерин баштаган. Жаңы ахли сүннат медреселери ачылып, элдин бузулган итикаттарын, ишенимдерин оңдоду. Кыска убакыт аралыгында чоң жетишкендиктерге жетишти. Батинилер өлкөнү таштап, башка жактарга качууга мажбур болду.
Мына ушул иштердин баарын Салахиддин Аюби Нуреддин Зенгинин Мысырдагы жардамчысы катары аткарган. Нуреддин Зенги кыш бастырып келген кезде Мусулда кыштоону чечти. Бир түнү таң калыштуу түш көрөт. Түшүндө пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды көрөт. Аллах элчиси саллаллаху алейхи вассалам ага: "Айыл сага жакты, жихадты таштадың. Аллах душмандары менен согушпас болдуң", деп айтты. Бул түштөн кийин Нуреддин Зенги дароо Шамга жол тартты. Бул жылы Нуреддин Зенги крестүүлөргө катуу соккуларды урду. Кудуска жакын жайгашкан Керек сепилин курчууга алууну пландаштырды. Салахиддин Аюбиге кат жолдоп, Керекке келүүсүн, Мысыр күчтөрү менен Керекти курчоо керектигин айтып, кабар жөнөткөн эле. Салахиддин Керекти курчоого кете турчу болсо, Мысырдагы өкүмдарлык коркунучка келээринен чочулады. Бирок Нуреддиндин буйругуна моюн сунбагандай болууну да каалабай жаткан. Андыктан Нуреддин Зенгиге келе тургандыгын билдирген бир кат жолдоду. Ордосун чогултуп жолго чыкты. Бирок ал кетсе Мысырдагы чыга турган башаламандыкты ойлоп кыжаалат болуп жаткан. Себеби Мысыр эмеле Шия агымынын Батиния, тагыраак айтканда Исмаилия колун араң тазалаган эле. Акыр аягы Нуреддин Зенгиден кечирим сурап кат жазып ийди. Аттардын аздыгынан улам бара албастыгын айтты. Нуреддин Зенги бул кабарга абдан ачуусу келген эле. Баарыбыз билгендей бул пикир келишпестик деген маселе бир туугандардын ортосунда деле болот го. Анткени адамдардын мүнөзү ар башка болгондуктан көз караштары да ар башка болот. Бири башка нерсени маанилүү деп билсе, экинчиси башка нерсени маанилүүрөөк көрөт. Нуреддин Зенги менен Салахиддин Аюби эки башка жакка алыстап кетишкендиктен кийин ортого башка айырмачылыктар кирди. Андыктан бул маселеде кимдики туурада, кимдики ката деп талкуулаштын кажети жок. Ар биринин өзүнө таандык жүйөлүү себептери болгон. Биз бул эки тарыхый инсандардын экөөсүн да исламият үчүн жан күйгүзгөн баатырлар катары көрөбүз. Бизди алар жөнүндө жаман ойлогондордун кылбасын жараткан. Анткени момун мусулман момун бир тууганы тууралуу жакшы ойлоосу абзел. Буга чейин Салахиддин Аюбийдин айрым мамилелери Нуреддинге жакпай келген болчу. Эми бул жолкусунда Мысырга барып Салахиддинди тактан түшүрүп, ордуна башка бирөөнү дайындоо керектигин чечкен эле. Бул кабар Салахиддинди кыжаалат ойго салды. Бир тараптан анын кол астындагылар Нуреддин Зенги менен салгылашалы деп айтышса, бир тараптан Салахиддиндин атасы ал сөздөргө ачууланып, Нуреддин келсе мен да анын катарына кошулуп, силер менен согушам деп айтты. Эң аягында Салахиддин эстүүлүк кылып, Нуреддин Зенгиге: "Султаныбыздын бул жака чейин келүүсүнө не кажет бар? Сен мага кишен жөнөт, мойнума жип байлашсын. Алдыңа ушинтип өзүм барайын" деп кат жөнөттү. Бул каттан кийин Нуреддин Зенги жиби түшүп, артка кайтты. Арадан бир канча убакыт өттү. Нуреддин Зенги Кудусту багынтууга даярданып жаткан. Бирок тилекке каршы өмүрү жетпеди. 1174-жылы 58 жашында каза тапты. Ооба бир тууганым, улуу максаттар үчүн бир өмүр жетпейт. Андай максаттар бир канча өмүрдү алуусу мүмкүн. Кудусту, Стамбулду багынтуу үчүн нечендеген баатырлар ат салышты, жан беришти. Бирок бир адамга насип болду. Бул башкалардын аракеттери текке кетти деген мааниге келбейт. Бул фатыктардын алдын ачкан адам катары, ошол фатыктын үлүшкөрлөрү катары соовун алышты. Кудусту багынтууга кеткен жолду ачкан адамдар катары Имамиддин Зенги жана Нуреддин Зенгилер тарыхта калды. Бирок бул аракеттери үчүн Аллах алдында кандай макамдарды, улуу даражаларды багынты бир Кудай билет. Улуу кол башчы Нуреддин Зенгинин өрнөктүү өмүрүн карап ушундай ойго келесиң. Жашоодо жалпыга пайдалуу болгон улуу максаттарды, мүдөлөрдү багынтууда Салахиддинчилик жолу же Нуреддинчилик жолу бар. Салахиддинчилик жолу ошол мүдөөгө жетип, милдетти орундатуу болсо, Нуреддинчилик бул ошол улуу максатка кете турчу жолдун түзүүчүсү болуу. Экөө бири-бирисиз боло албайт. Экөө тең маанилүү. Азыркы күндө да мамлекет үчүн, келечек үчүн аткарылчу өтө көп иштер, максаттар бар. Миңдеген мисалдардан бирөөнү алсак, мисалы, бала тарбиясы тууралуу биздин салтыбызга, менталитетибизге ылайык өтө көп китептерди жана видео продуктуларды чыгаруу керек. Антпесек, ата-энелер тарбия темасында сабатсыз болуп баратат. Экинчиден, сырттан батыш менталитетине ылайык жазылган китептер, видеолор элдин арасында уу сыяктуу байма-бай жайылууда. Батыштан келген китептердин ыкмасында тарбияланган бала эртең анархист, либерал болуп чыгышы толук ыктымал. Келечектеги келе элек жаткан кармашта биз тилекке каршы жеңилип жатабыз учурда. Ошондуктан өлкөбүздүн бар же жок болуу маселеси болгон
бала тарбиясына тиешелүү китептер, туура видео продуктулар керек. Сиз китеп жаза албашыңыз мүмкүн. Бирок китеп жаза ала турган Салахиддиндерге жол салып берип, шарт түзүп берүү аркылуу улутубуздун келечегинин куткарылышында маанилүү роль ойноп калсаңыз болот. Кээ бирлерибиз батышта, кээ бирлерибиз чыгышта, кээ бирлерибиз шаарда, кай бирөөлөрүбүз айылда түнү күнү эмгектенип иштеп жүрөбүз. Максатыбыз бактылуу болуу. Бирок ушуну унутпайлы. Келечеги жок бакыттын кереги жок. Андыктан ар бирибиздин колубузда мамлекетибиздин келечегин куткаруу мүмкүнчүлүгү бар. Баарыбыз же Нуретдинчи, же Салахиддинчи, тагыраак айтканда жардамдашкандардан, же аткаргандардан бололу. Бирок ушуну унутпаңыз. Биз болгону бир гана тармакты айттык. Мындан сырткарыда өтө көптөгөн тармактар өздөрүнүн Нуретдиндерин, Салахиддиндерин күтүп жатат. Азыркы доор ушунчалык көп курманчылыктарды талап кылат. Түгүл биздин иштеп мал-мүлк табуудан максатыбыз жыргап жашоо эмес, тескерисинче максатыбыз пайдалуу иштерге көмөкчү болуу болушу керек. Кээ бирки кара ниеттүүлөргө карап алаксыбайбыз. Себеби караңгылык болбосо жарыктын баркы билинбейт. Аллахым баарыбызды улуу максаттарга кеткен жолдун жолоочуларынан кылсын.